Урматтуу президенттин өкүлү Алмаз Акмынжанович, мен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбекович менен сүйлөштүм. Октябрдын 1-10 күндүгүндө өкмөттүк күн кылабыз бул жерде. Ошол учурда мына айтылган коомдогу, өлкөдөгү болуп аткан бир топ көйгөйлүү маселелерди ушул жерде арай көзү чарай бардык министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн катышуусунда талкуулайбыз. Биз депутаттар жерлерде, округтарда шайлоочулар менен, эл менен жолугушуп бир топ көйгөйлөрдү угуп көрүп келишти. Андыктан маселе бышып жетилди. Ошого даярдык көрүшсүн, министрлер кабинетинин бардык мүчөлөрүнө айтыңыздар. Бул жерде көп маселелер болот. Анан эң башкысы бир көйгөй мына шаарда жана калкты тейлөө борборлору, сондор деп атпайбызбы? Ошолордун иши элди абдан нааразы кылып атат. Эрте менен саат 9-га барган адамдардын кезеги саат түштөн кийин 2-3-тө жетип атат. 5 саат, 6 сааттап күтүп аябай убара болуп атат. Биз бардыгын санариптештирип, буну жөнөкөйлөштүрүп, калк үчүн, эл үчүн жеңилдетебиз деген менен тескерисинче санарип министрлиги ишти абдан начар алып барып атат. Бул маселе боюнча биз өтө чоң элдин нааразычылыктарын угуп атабыз. 5-6 сааттап кезек күтүп ошол жерде жүрүшөт, бүт иштеринен калып. Булундай болушу мүмкүн эмес болчу. Биз айтканбыз, бардыгын ылдам, өз убагында тездик менен бүткөрүш боюнча. Тескерисинче бул 6 сааттап, 7 сааттап кезек күтүшүп убара болуп атышат. Ушуну тез аранын ичинде санарип министрлиги жөнгө салыш керек.